Марал радиосунун балдарга арналган Учурдун балдары уктуруусу. Мезгил көйгөйү, учур талабы, бала тарбиялоо ыкмалары, келечегине балта чабылган балалык, дем күч жана мотивация. Учурдун балдарына багытталган темада кызыктуу маектер, адистердин пикирлери, ата-энелер үчүн пайдалуу кеңештер, түрдүү көз караштардын аянтчасы. Учурдун балдары уктуруусунда. Балдар эч качан баланы өзгөчөлүгүнө жараша өгөйлөбөйт да. Балдар өгөйлөбөйт, чоңдор өгөйлөйт, ата-энелер өгөйлөйт. Сен тукумуң мындай болуш керек, менде жок болчу деген эме болот. Бирок так ким эмне себептен чыгып келген эч ким айта албайт. Эмне болду деген баягы кызыктуу нерселер чыга баштады да. Анан Кыргызстанда жаштарлай турбайбы деп ойлодум. Анан бирткеле бир нерсе байкап калса, өстөр окуп эле мен балам аутизм экен деп жүгүрүп келгендер да көп. Дагы ата-эненин үстүнөн баягы басынтуу, кемсинтүү дегендер болот да. Канчада алып барасың, ошол жерде обязательно туруш керек. Аутист болсо дагы, аутизм менен болсо дагы ал бала. Да, аракет кылып, көңүл бөлүп, бир кетче эле кыйкырып уртуп жүрбөй, болбойт экен дебей, ошону акырындан үйрөтүш керек да. Кандайдыр бир дарысы жок да. Бир керемет, бир айыктырып ийе турган табып көз ачык да жок да. Анан дагы бир нерсе, ошол жерде өзгөчөлүк атанын дагы өз орду бар да. Ушундай балдарды калыбына келтире ала турган адистерибиз жетиштүүбү бизде? Бир борбор барбы акысыз жардам берген? Эртерээк диагностика кылганда ошончо жардам эртерээк болот эле деген ой кетет да. Адистер акыркы 10 жылдын ичинде аутизм менен жабыркаган балдардын саны бир топ өскөнүн айтып келишет. Аутизм канчалык эрте аныкталып, тезирээк колго алынса, баланын коомго аралашуусу дагы ошончолук тез болот. Аутизм бул жогорку нервтин өнүгүшүнүн бузулушу. Ал жан дүйнөнүн жабыркашы жана психикалык бузулуу катары сыпатталат. Аутизмдин алгачкы белгилери баланын коомго аралашуусу жана ата-эненин аракеттери, психикалык даярдыктарын бүгүнкү Учурдун балдары программасында талкуулайбыз. Берүүнү мен Айдина Маматисаева алып барам. Саламатсыздарбы? Студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Тааныштырып өтсөм, саламаттык багытындагы журналист, өзгөчө баланын апасы Бактыгүл Чыныбаева аутизм жөнүндө темаларды көтөрүп, ата-энелерге кеп кеңештерин айтып келет. Ошондой эле Республикалык психикалык борборунун балдар психологу Гулира Сулайманова аутист балдарды диагностикалык кароодон өткөрүп келет. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Биздин кабарчыларыбыз аутизм жөнүндө баяндама жасашкан, анда ошого көңүл буралы, андан кийин улантабыз. Жамгыр балдары. Аутикалык спектри бузулган балдарды дал ушундай аташат. Алардын өзгөчөлүгү коомго аралашууда кыйналышат. Аутизмде эмнеден улам келип чыккандыгы тууралуу илим тарабынан так далилдер жок. Мындан улам илимпоздор аутизмди 21-кылымдын орусу жана 3-1000 жылдыктын негизги сыры деп аташат. Республикалык медициналык социалдык эксперттик комиссиянын маалыматы боюнча Кыргызстанда 2021 аутизм менен ооруган 630га жакын бала катталган. Бирок Республикалык психикалык ден соолук борборунун психиатры Уулкан Итекулованын айтымында аутизм менен жабыркаган балдардын саны жыл сана өсүүдө жана белгиленген сандан дагы көп болушу ыктымал. Ага карабастан мамлекеттик деңгээлде атайын аутизм менен жабыркаган балдар үчүн атайын борборлор жок. Республика боюнча детский психиатрлар жетишсиз именно балдарды карай турган. Бизде Бишкекте бар в основном, Чуйский райондордо бар, а райондордо детский психиатрлар жок эсе. Рост детей с аутизмом аябай өсүүдө, аябай көп. Мамлекеттик тарабынан атайын больницалар, реабилитационный центрлер, развивающий центрлер жок. Частныйлар көп. Но они, к сожалению, частные, к сожалению, они на платной основе, и акчасы кымбат. И оно не всем по карману родителям. Аутист балдар үчүн өзүнчө билим берүү мекемеси дагы жок. Ата-энелер балдарынын билим алуусуна шарттын жоктугун, ошондой эле атайын өзгөчө балдарды окуткан мугалимдердин жетишсиз экендигин айтып келишет. Бирок билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаеванын айтымында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн алардын кабыл алуусун эске алып, атайын программалар иштелип чыккан. Аутизмге эле байланышкан эмес, негизи эле бизде мектептерде жаңы ошол инклюзия билим берүү тармагында атайын мыйзам чыгарылган. Бул боюнча атайын деген программалардын бардыгы тең иштелип чыккан.
Окуу жылы жакындаганда аутист балдардын ата-энелери балдарын окутуу үчүн айлап кезекке турушат. Бүгүн дагы 30 мектепте дал ошондой көрүнүш. Айрым ата-энелердин айтымында комиссиялык курам туура эмес бүтүм чыгарып жатат. Анткени алар дарыгерлерден алып келген документтерди карабастан эле баланы сыртынан байкап өткөрбөй койгон учурлар болот. Ошондой эле ата-энелер тааныш билиштик, паракорчулук орун алып жаткандыгын белгилешти. Комиссиядан эле биз аябай коркобуз да, ата-энелердин көз жашы ушул жерде калат. Мерде бир ата-эне менен сүйлөшсөк 3 айдан бери өтө албайм, жүрөм дейт. Азыр келсек очередь. Ошо комиссияда постоянно председатель фамилиясын айтпай эле коюн. Ал кишини минтип карайм, алардын опыты бар да, анан эле бул окубайт, бул окуйт деп эле сурабай туруп кетирет. Мен 7ден бери турам, кызымды алып келген. 9-та ачылат экен. 20 эле киши көрөт экен. Анан 9дан 6га 5ке чейин эмне кылат булар? Инвалид балдар менен келип ата-энелер чырылдап турат. Жөнөкөй балдар болсо да бир жөн эле. Кирет түп-түз кирди, кагазын алып алып чыгып алып кетип калды буна. Тааныш болбосо эмнеге чуркап барып кагаз алып чыгып берет ага. Бирок врач логопедтин айтымында аутист балдарды билим алууга жөндөмү жок деп айтууга болбойт. Ал үчүн атайын адистердин тобу бала менен иш алып барып, кыйла натыйжаларга жетсе болот. Ошондой эле ата-эне өтө чыдамкай жана сабырдуу болуусу зарыл. Анткени аутизми бар балдардын кабыл алуусуна көп убакыт талап кылынат. Аутизм менен ооруган балдардын натыйжага жетиш үчүн бир гана логопед эмес, орусча айтканда комплекс менен врач, психолог, педагог, ошо баардыгы комплексно айтканда, баардыгы чогулганда анан бир натыйжага болот да, бир жыйынтык болот. Ошонун ичинде бир гана специалисттер эмес, ата-эненин дагы салымы бул жерде көп болуш керек да, сабырдуулук керек бул жерде. Анткени бул көп убакытта кетет, бул көп убакытта барып анан бир натыйжага жетсе болот. Бактыгүл айым, алгачкы суроону сизге узатсам, ушу биздин коомдо өзгөчө баланын жашоо шартын жеңилдетүү үчүн кандай кадамдарды жасаш керек, негизи эле эмне кылыш керек деп ойлойсуз? 10 жыл мурда улубуз азыр 15ке чыгайын деп калды. 4төн өтүп калганда өзгөчө экенин билгенбиз. Ага чейин адаттагыдай эле өнүгүп келе жаткан болчу, кадимкидей эле балдардай болчу. Себеби мен балдардын тарбиясына өзгөчө көңүл бурам, аябай мындай ар тараптуу өнүккөнгө аракет кылган энемин десем болот. Анан ошондой эле өнүктүрүп келаткам, улуу кызымдай эле кадимкидей эле өнүгүп келе жатып эле анан 4 жашынан баштап башкача болуп баштаганда биз байкадык. Анан ал маалда биз Улуу Британиянын борборунда жашачу элек, Лондондо. Анан ал жакта болсо мен эми салыштыргым келип атат да, ал жакта ошо балабыздын өзгөчө экенин байкалары менен эле баягы балабызга эмес бизге көңүл бурула баштады да. Ата-эне мисалы мага өзгөчө көңүл бурушту. Атайын ошол мэриядан мага психологдор келишти, үйгө социалдык кызматкерлер келишти. Анан ошо мен сыяктуу энелердин клубу бар экен, ал клубка мени алып барышты. Кечкисин отуруп алып биз баланын кадимкидей ар бир элементтерин сүйлөшчүбүз. Кантип дааратканага барат, кантип тамак жейт, кандай кулк мүнөзү өзгөчө болуп атат, кантип уктайт, анан уктоосун кантип жакшыртса болот деген сыяктуу баягы өзүбүздүн болуп аткан көйгөйлөрдүн баарын талкуулап, анан психолог, психиатр, адистер энеге, атага өзгөчө көңүл буруп, бизге мындай багыт беришти да. Анан мен нааразы болдум да, эмнеге мен балама көңүл бурбай атышат депчи. Бирок балама дагы мектептен атайын өзүнчө тьютор деп коет экен, жанында коштоп жүрүүчү мугалимди бекер акысыз беришти. Анан ал эртеден кечке чейин коштоп жүрөт баламды. Окуусу мисалы үчүн ал отурбай туруп кетиши мүмкүн болчу. 4 жаштан эле 1-класс башталат Британияда. Ал болсо жанында отургузуп, кайра окутуп, кайра жанында мындай сабырдуу болчу да, ал баягы жанында ырчып жүргөн көлөкөнүн ролун аткарды. Ал көлөкө жардам берет дайыма баламачы. Анан бирок мен ошого деле канааттанбай, бир ийне сайып ишсе батыраак айыгып кетеби, бир дары коюшса батыраак айыгып кетеби деп башка жолдорун издеп баштадым да. Анан баягы Кыргызстанда ата-энелердин форумдарына интернеттен карасам, тигил уколду сайсак мындай болду, бул уколду сайсак тиңдей болду деген баягы кызыктуу нерселер чыга баштады да. Анан Кыргызстанда жакштырылай турбайбы деп ойлодум да, мен да оору катары кабыл алгам да. Анан ошентип бир 2 жылдан кийин биз Кыргызстанга кайттык. Мен ага чейин ал жактан баланы ошол аутизм менен төрөлгөн баланы кароо боюнча ассистент деген баягы сертификат беришет экен. Ошондой адис деген бир документ беришти мага. Бүт бардык баягы аныктоо, ал бала кандай экен, кайсы стадияда экен аныктоо дегенден бери үйрөтүштү да магачы. Бирок ошого деле канааттанбай мен баягы ийне издей бердим да, бир сыйкырдуу ийнелердичи.
Анан Кыргызстанга келсем, бул жакта абал таптакыр башкача экен. Бул жакта биздин балдарды эч ким карабайт экен да. Эч ким бизге мындай ата-эне катары бизге мындай көмөк бербейт экен. Мен ошондой айырмасын түшүндүм. Демек, өнүккөн өлкөлөрдө ата-энеге билим берип, ата-энени окутуп, алар эң туура кылып атышыптыр. Бизди мыкты адис кылып коюшту да, ушул балдарды караганчы. А бизде андай нерсе жок. Бизде ата-энелер аябай кыйналышат. Ата-энелер билбейт эмне кылаарынчы, кайда барарын билбейт. Анан жанагы мен сыяктуу болуп табып издешет, бакшы издешет, ийне издешет да. Ата-энеге эч кандай басым жасалбайт. Ата-энеге жардам дегенде эле мамлекет баягы пособие 8.000 сом, анан 5.000 сомдук жетсе жетет, ага же жетпесе жок. Жана ассистент деген айлык бар, ошону берет, болду. Ал 13.000 сом баланын эч нерсесинен жетпейт да, окуп билим алуусунан жетпейт. Биздин балдардын мектепке кабыл алуу да өзгөчө көйгөй. Бизде бир дагы мектеп кабыл алган эмес. Анан ар түрдүү эже билсе керек, ар түрдүү комиссия кыйынчылыктардын баарынан өтүп, ушул республикалык психиатриялык борбордун коридоруна барсаңар, күнүгө чыр, ошол комиссиялардан өтөбүз. ПМПК деген бар, ал жакта болсо эртең менен саат 4-тө барып очередке туруп комиссия эми элестеткиле, биз балабыздын айыптыгы бар экенин далилдеш үчүн ушинтип жүрөбүз да. Мындай дагы ата-эненин үстүнөн баягы басынтуу, кемсинтүү дегендер болот да. Ошонун баарынан өтүп, анан шаарда болгон 3 эле өзгөчө балдар үчүн мектеп бар. 3 эле мектептин бирөөсүнө эптеп киребиз да. Түшүнүктүү. Гүлөр айым, айтсаңыз, ата-эне дарыгерге, адиске кайсы убакта кайрылыш керек? Дарт кантип аныкталат? Мүмкүн болушунча энеталар 1,5 жашынан эле алып келсе бизге. Биринчи невропатолог алып барат. Невропатолог карап, өзүнүн наблюдениясын карап, эгерде диагностический лечение көрүп жылыш болбосо, андан кийин 3 жаштан кийин бизге жибериши керек да. Анткени себеби психический развитие уже билине баштайт. Биринчиден эле эната өзү баланын кандай өнүгүүсүн байкаса да, көп эната байкабайт. Баласы кандай атынан чакырса карабайт, эмоциясы мындай күлсө жооп бербейт, ошондой нерселерди байкаса, мындай оюнчукка кызыгуусу деген жок. Кандай десем, жанагындай эме туалетке барам, же бирдеме жейм деп жансап көрсөтпөйт, хотя тили чыга элек болсо делечи. Мындай көздү караса да, тики караса дагы мындай бир башка пустота деп коет, мындай жок нерсени карап аткансып сквозь карагандар болот. Ошондон деле мындай бала эмеси болот. Үнүн чакырса үн салбайт бала, кээ бир балачы. Ошондо эле мындай эми баары эле сразу аутизм болуп кетпейт, бирок ошол шек, биринчи шек деп мындай шек саналса болот да. Үйдө кечке эмне менен алек десем, телефон берип коюшат. Ызылдабасын, ыйлабасын деп. Анан телефон көргөн бала бул жанагы эме деп коет, аутизмдин бир эмелери өзүнө батып эле, мындай эки сүйлөшүү жок, ортодочу мамиле жок эле, ушу телефон ичинде батып кетет да. Ошол жерде бир нерселер кыймылдаган нерсени андан башка кызыгуш жок. Мисалы, живое общение деп коет, түрү сүйлөшүүнү же мамиле кылган эмоцияны көрсөтпөй калат да. Ошол учурда азыр көп байкалып атат. Мындай чырылдайт, бир нерсе жакпай калса ыргытат, кыйкырат. Анткени себеби кандай өзүнүн ички дүйнөсүн сыртка чыгара албай атат да, ошондой болгондо, ошондой болуп калып атат да. Анан эната ошого деле көңүл бербейт да. Анан бирткеле бир нерсе байкап калса, өздөрү окуп эле менин балам аутизм экен деп жүгүрүп келгендер да көп. Андайлар да бар. Бирок ошол эле учурда биз аутизм деген диагнозду коюштан аябай кооптонобуз да. Биринчи баланы көрөбүз, дарылап көрөбүз, занятие дефектологторго жиберебиз, логопедтерге жиберебиз, лечение кылат. Анан таптакыр жылыш болбосо, андан кийин стационарга жиберебиз. Анткени себеби биз деген бир нече специалисттен өткөндөн кийин консилиум кылып туруп анан коюлуш керек бул диагнозчу. Анан энаталар кээ бири кичине угуп алса эле менин балам аутизм дей берет да. Көп учурда каралбаган бала да болот да. Көп көңүл бурулбайт биздин кыргыздын эме коомчулугунда. Эне көп учурда бош эмес. Үй тиричилиги же жумушу, же баланын эмне жеп атканын, бүгүн эмнеге кызыгып атканын эч кандай эме жок, контроль жок. Мен жогоруда айтып өтпөдүмбү? Ата-энелердин билими өзгөчө баягы мен эжеге үйрөтүш керек да алар. Өзгөчө маанилүү депчи. Ар бир жаш адам эгерде эната болом деп атса, балалуу болсо, ошону дагы мен сөзүңүзгө аралчы. Мен ошону да айтып кетким келет. Мына жаш бүлөлөр үй бүлө кургандан кийин балалуу болуш үчүн бир нече жыл мурун же 1-2 жыл мурун өзүн изилдесе, эмне оорусу бар,
даярдаса, тамактанганына, нерв системасына, өзүнүн жанагындай стресс болбогон учурда ушундай кылып даярдап, анализдердин баарын өтүп, жана нейро инфекция деп коет, түрлүү инфекцияларга текшерилсе биринчи, өзүн даярдаса, мындай эната болом деген даярдык менен баштаса биринчи. Энелер менен айрыкча маектешем, сүйлөшөм, биздин клубтарыбыз бар, чоң-чоң иш-чараларды өткөзөбүз. Ошол энаталардын баардыгы өзүнүн саламаттыгына өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандар да. Өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасагандар. Сиздерде эмес да, көпчүлүк карашы мүмкүн, бирок ошондо деле кандай болуп калып, бул стресс болуп калышы мүмкүн, мейли саламаттыгына болгон. Бир стрессовый ситуация баарыбыз эле бир эмеде жүрө бербейбиз да. Мейли ден соолук анализин баарын тапшырып даярдыңыз, бирок жашоо деген ар кандай да. Өтө билимдүү адамдар көп да. Керек, тамак жегенине да караш керек. Ата-эне баланын өзгөчөлүгүн байкады, анын кийинки кадамдары өзүн психологиялык жактан кандай даярдаш керек, эмне кылыш керек? Негизи мен ошо кетирген каталарымдан айткым келип атат да. Эже санап өткөн каталарды мен баягы кошулам. Чындыгында азыркы учурда мындай азыркы тапта ата-эне болуу бир аз кыйыныраак болуп атат. Ушул онлайн смартфон, планшеттердин доорунда, технологиянын доорунда себеби бала да кызыгат дегендей. Адаттагы кадимки эле баягы нейро өнүгүүсү жакшы болгон балдардын деле кандайдыр бир кемчилиги болушу мүмкүн да, азыркыдай учурдачы. Себеби ата-эненин өзүнүн да кемчилиги болушу мүмкүн, аны моюнга алса болот. Себеби баарыбыз эле ошо смартфон, компьютер, телефонго байланганбыз да. Буну тана албайбыз, бул туура, ооба. Бирок сөзсүз эле отуруп алып эле баягы менин балам аутист экен, мен коркуп атам деген баягы чочулуу болбошу керек да. Аутист болсо дагы, аутизм менен болсо дагы ал бала, ал сенин балаң да, ал эч кайда кача албайсың да. Өзгөчөлүгү менен, башкачалыгы менен ал сенин балаң болот экен да. Мен ошол өзгөчөлүктү кабыл албай бир топ жылымды өткөзүп жиберген да. Мен оңдойм депчи. Мен муну жеңип чыгам депчи. Ошондой невропатолог, аябай күчтүү невропатолог издеп, чуркап, ага акча коротуп, толтура невропатологдордун дарыларын сайдырып, баламды огош бетер стресс кылыпчы. Мен ошол эгерде чындап эле аутизми бар болуп, белгилери байкалып, чындап эле ошондой кыйналып аткан ата-энелерге айдарым, сураныч, ар кандай жарнамаларга ишенбеңиздер да. Ар кандай айыктырып ийебиз деген өтө белгилүү ысымдарды айткан, анан өтө укмуш дарыларды айткандарга ишенбеш керек да. Аутизм бул нейропсихологиялык өзгөчөлүк, аны кандайдыр бир дарысы жок да. Бир керемет, бир айыктырып ийе турган табып көз ачык да жок да. Көптөр ошондойлорго алып барат, эже деле билсе эле. Жин кирип кетиптир аны тиги бул деп мындай көп ата-энелерден биздин форумдар аябай көп, биз мындай сүйлөшүп турабыз, байкайм да, ошондойлорго алып барышат, дем салдырабыз дешет, эже ошондойлор бар аябайчы. Бирок чындыгында анын баардыгы адам өзүн өзү алдоо да. Ата-эне биринчи керекте алданбаш керек. Өтө тез арада баягы аракет кылып, жүрүм турумун анализдөө деген практика бар биздечи. Баланын жүрүм турумуна анализ жасаш керек. Кайсы дефектиси көбүрөөк болуп атат, социализациясы көбүрөөк болуп атат. Мисалы үчүн ошол биз кыла алган нерселерди кыла албай атабы, дааратканага бара албай атабы, же тамак жей албай атабы, же адамдар менен сүйлөшө албай атабы, же кээ бириники ошонун баарын кыла алат, бирок академиялык жактан өзгөчөлүгү болот да. Мисалы китеп окуй албайт, же түстөрдү билбейт, же тамгаларды тааный албайт, дислексиялык өзгөчөлүктөрү болот да. Ошондой өзгөчөлүгүн дароо таанып, анан тамакты дагы айтып кетким келет, аябай тандашат буларчы. Анан тамак бере албай кыйналганда булар сабап келгендер болот. Көбүн ата мындай түшүнө албайчы, же айтат бул эмне жейт деп этиш мүмкүн. Жаңы тамак киргизөрдүн астында биринчи тамак бул чочулайт да балачы, бул эмне болду экен деп таанышып, бул ошону араараак коюп коюш керек. Бала биринчи ошонун көрүп, бул эмне экен деп мындай кичинеден күнүгө коюп койсоң, ошо балага кызыга баштайт. Бул эмне экен депчи. Анан жанына отургузуп кичине жакындатыш керек. Постепенно да акырындан көндүрбөсө, бул бала ал тамакка табит тартпайт. Ошон үчүн мындай кичине жылдырып коюп, андан кийин жанына отуруп, жемиш болуп мынтип көрсөтүш керек да. Ошонтип анан көндүрүш керек. Болбосо, бул аутист балдар тамакка дагы аябай кылдаттык менен, тандоо менен келет да. Анан чайнашы да кыйын болот. Өздөрү өз алдынча кашык кармаш да кыйын болот. Ошону аябай чыдамдуулук менен аракет кылып, көңүл бөлүп, бир кетчеле кыйкырып уртуп жүрбөй, болбойт экен дебей, ошону акырындан үйрөтүш керек да. Анан дагы бир нерсе, ошол жерде өзгөчөлүк атанын дагы өз орду бар да. Ата дагы бул апасы кыла берет деп таштап кетпестен,
атасы дагы мисалы сейилдөгөн Гүлнар айым, сөзүңүзгө аралжы. Ушу балада дарт аныкталгандан кийин көп аталар таштап кетет да балдарды. Энелер жалгыз бой болуп баланы өзү тарбиялап өстүрөт экен. Мында апалар эмне кылыш керек энелер? Мен дагы бир нерсени айткым келет. Ушу балаң ушундай экен десе эле бири-бирин күнөөлөй баштайт да. Сен жак оорулуу, мен жак оорулуу, сен минткенсиң, сен тигинткенсиң, сен тукумуң мындай болуш керек, менде жок болчу деген эме болот. Бирок так ким эмне себептен чыгып келген эч ким айта албайт. Мен ошону айткым келет. Бул даже ученыйлар так маалыматыбыз жок. Эмнеден чыгып келген, эмнеден, бирок бала деген экөөнүкү да. Бир эле эненики эмес. Жоопкерчилик экөөнү тең туруш керек. Бул баланы жараткандан кийин милдети экөөгө тең бөлүнүш керек да. Мен ошону көбүрөөк айткым келет. Кыргызстанда кыргыздар тукумум начар сеники деген эме алыста калыш керек да. Көп учурда мен айтам, даже 80 эмес, 90% эн аталар биздин клиникага келгенде айтышат. Күйөөм жок, мен жалгызмын. Аялды күнөөлөшөт. Мен жалгызмын. Мен колуман келген нерсени кылам деп бир жерде карап туруп боруң ооруйт. Чынында. Анткени себеби кыргыздын менталитети ошол да. Сен тукумуң жарак, аял күнөөлүү. Андан башка мындай суроо изденгилер келбейт, жардам бергилер келбейт, жоопкерчиликти көп эле киши көтөрөт. Бирок айткым келет, ошол эле учурда көп эле неталар балам деп жүгүргөн эркек кишилер дагы жок эмес. Мен ошого кээ бирде неметем да, суктанам да, ушунчалык ар бир баласынын кичинекей бир кыймыл аракетине болсо да ошого да сүйүнгөн энеталар бар, эркектер бар. Ошондойлор көп болсо экен. Биз ушу балдары аутизм менен жабыркаган үй бүлө жөнүндө сюжет тартканбыз. Анда ошого көңүл бура алам, андан кийин улантабыз. Өптө катат. Булар ушундай сүйлөбөсө да эмеси сезимтал болушат да буларчы суда. Молодец, Аян, молодец. Молодец. Кел буну сал буяка. Суда. Бяка. Мен эки өзгөчө баланын энеси болом. Өзгөчө болгондо булар бир караган көзгө сол балдардай көрүнгөн менен булардын ошол жүрүм туруму, диагноздору аутизм. Жалгыз карайм. Сен ошондой болгон үчүн балдар ушундай төрөлдү деп айыптап, анан атасы башка үй бүлөнү тандап алган экен. Бирок ал жактан балдар таза да. Балдар таптакыр сүйлөбөйт, кичүүсү 8ге чыгып атат. Аутизм түрлөрү да болот экен. А биздики ортосу да, кичүүсүнүкү тяжелый формада, улуусу 12де спец мектепке окуйт. Төрөлгөнгө чейин деле эч кандай белгилери болбойт экен. Бул УЗИден деле же анализден бир кандайдыр бир булар кадимкидей эле жакшы ден соолугу таза балдардай болуп эле төрөлүп, развитиясы деле ошондой болот экен. Эч кандай белгилери болбойт бул балдардын. Улуу баланы диагнозун билгенде биздин врачтар айтканда бул деген неизлечимый, бул деген ушул боюнча өмүр бою каласыңар дегенде ошол эң биринчи баягы баланын диагнозун укканда аябай катуу сокку болгондо бул энеге болгон бардык эле эне билет болуш керек бул эменичи. Только энеси гана чыдай алат. От вас зависит деп айтканда. Инвалидность чыкканбыз, экөөнү тең инвалидность. Ба уходу да алабыз, жана персональный ассистент кылып пенсиябыз менен гана. Ал пенсияны ошол батарейкасына беребиз. Анан батарейкасынан сырткары тамашка деле жетпей калат. Иштей албайсың, балдарды бир жакка барып таштай албайсың. Мындай балдарды эч жакка албайт да. Албаган себеби бала сүйлөй албайт, өзүн камсыздай албайт да. Кийинип чечине албайт, өзү тамак иче албайт, атын айтсаң карабайт, адамдын көзүнө тике карабайт, башка балдар менен ойнобойт. Ойногон кезде деле ошол жанындагы ата-энелер деле түшүнө албайт да. Анткени себеби бала нормальный эле көрүнөт, анан булар капризничать, ошол башка бирөөнүн оюнчугу жагып калса алыш керек болот, анан кой дегенди түшүнбөйт. Мне нормально надо было воспитывать, избалованный дети деп аябай жаман көрүшөт да, жаман көз караш менен карашат. Бир нерсени кааласа ошону алыш керек болот да, коркуу сезими болбойт да. Ар кайсы эшикти каккылап барган кезибизде ошол кичине бир льгота кылып жеңилдик бересиңерби, кандайдыр бир жеңилдик болобу эки бала менен деген кезде жок, төлөйсүңөр, ошого келесиңер деген эле жоопту калабыз. Бул жакта ошол спец мектеп бар. Бул азыр комиссиядан өтүш керек. Бала кайсы жака жөндөмү,
ошондой гана жерге бизге направление бере алат, биз ошол жака бара алабыз, бирок ал жак бизге туура келбейт да. Балага ар бирөөнө бирден уход кылып, подход кылып заниматься этилбейт ал жактачы. Мен барып көргөм. Бирок ошончо деле бериш керек болуп атат да, бир жерге жоктон көрө жогору бир жерге барып, бала барып туруш керек. Кээде бир жумуштарың чыгып калса, баланы таштап кете албайсың. Биз бүгүн баланы реабилитационный центрга же болбосо мектебине определять этиш үчүн комиссияга өтүш үчүн келгенбиз. Эртең менен саат өзлөрү 9-дан баштап иштейт. 8-де келсең деле бул жака попадать этишиң өтө оор да. Анткени себебине көрүп тургандай, вторник менен эле четверг күнү иштешет. Иш күнү саат 9-дан 2-ге чейин гана балдар чыдабайт очередте. Ошого карабастан 20 эле кишини кабыл алат экен. Ошол 20 кишини да кабыл алсак алабыз, албасак жок деп атышат да булар эми. Ошол балага ыңгайлаштырылган развивающий игрушкалар ошону эле издеп басып жүрөбүз да бизчи. Тилегим ошол бала сүйлөп, элге аралашып, өз оюн айта алса деген гана тилегим да ошо. Бизде Кыргызстанда ушу өзгөчө балдар үчүн акысыз борборлор же кандайдыр бир жеңилдиктер, жардам барбы? Көрсөтүлөбү? Өткөндө эле мен Facebookка пост жаздым эле, ушул багытта өткөндө эски президенттердин үйүн алып, анан майыптыгы бар балдарга реабилитациялык борбор салабыз деп аттуу башта эле ырчыларыбыз чыкканынан мен жаздым эле да. Анда канча реабилитолог бар өлкөдө? Ушундай балдарды калыбына келтире ала турган адистерибиз жетиштүүбү бизде? Бир борбор барбы акысыз жардам берген? Акысыз жардам берген депчи. Мен акысыз баламды эч жака алып бара албайм мен азыр. Эң эле аз, мисалы үчүн логопедке 1 саатына 500 сом да. Макул, мен жолдошум жакшы жерде иштейт, мен жакшы жерде иштейм, акчабыз жетиштүү. Кудайга шүгүр, биз туугандарыбыз жардам берет балким, биз иштебей турган маалда алар жардам беришти да. Биз алып бара алабыз. Биз логопед менен, дефектолог менен балабызды окута алабыз. А бирок колунда жок адамдар кала берет да, кала берет. Бизде аябай, мисалы, эң эле арзан деген окутуу борборлору 2 саатка 1 айга 18 000, 19 000 сом алат. 1 айга. Аябай жакшы, аябай мыкты, ичинде эл аралык деңгээлдеги, мен айтып атпайм, Британиянын стандарттары, Американын стандарттарына туура келген окуу борборлор бар бизде. Алар болсо 30 000, 40 000 сомдон алышат. А бирок сыйкырдуу бир таякча жок да. Ал деген аутизм өмүр бою кала турган синдром балада. Аны жөн эле коррекциялаш керек, аны жөн эле коомго кошуш керек. Сен үйүңдү сатпа, тескерисинче ошол баланын үйү болушу керек деп айткан адис жок биздечи. Мамлекет тарабынан эч кандай бир чоңураак борбор, ичинде реабилитологдору бар, ичинде ошондой адистери бар. Бир инклюзиялык деңгээлде инклюзияны мектептерге орнотобуз деген бир демилге жок. Мектептерге киргизип койсо болот, ар бир класска бирден баланы интеграция кылса болот да, ага көп деле акча кетпейт. Ошону түшүндүрө албай атабыз да, ошону айтып атабыз. Жок, бизди бөлүп салат да, коомдон бөлүп салган. Коом өгөйлөйт. Балдар ойногон жактарга барсак, ал жактан биздин балдардын өзгөчөлүгү бар. Кээде кыйкырат, кээде колдорун мындай силкет, же нары бери чуркайт. Аны көргөн эн аталар дароо мындай алып кеткиле балаңарды дейт. Ал тургай кафе ресторандарга киргенде дискриминацияга учураган учурларыбыз болгон да. Пицца жейм деп кирсе, нары бери чуркаган стереотип бар го. Ошону чуркап атса, бизде чыгып кеткиле, биздин кардарларды тынчтандырып атасыңар деген учурлар болгон да. Мен эне катары, мен өзүм укугумду тул катары билгендиктен мен коргой алам да. Бирок коргой албагандар толтура. Менин аркамда толтура армия бар да, мындайча айткандачы. Алардын укугу корголбой эле жатат. Мамлекет эч кандай көңүл бурган жок. Мамлекеттен көңүл бурулган ошол майыптыкка эптеп чыгарабыз, аны дагы далилдейбиз, биздин балабыз мындай майыптыгы бар депчи. Бул дагы биз үчүн өтө чоң дискриминация. Себеби мен кабыл албай канча жүрдүм да. Мен майыптыктын мага балама эч кереги жок десем, көрсөм мектепке албайт экен эже, туурабы? Албайт. Анысы жок, мектепке албайт экен. Анан айлам жок барып, балама майыптыкты баягы күчтөп, зордоп беришти. Мындай өзгөчө балдарды мектепте окутса болобу? Анан кантип коомдоштурушубуз керек балдарды? Коомго кантип аралаштыра алабыз? Жанагы биз айтып атпайбызбы, комиссия ГМПК деп өтөт биздин балдар. Анан ошо билим деңгээлине жараша, өзүнүн состояниясына жараша бул жанагы адистер Минобразование кайсы мектепке барганын бөлүп беришет да.
Бирок дагы бир нерсени белгилегим келет. Бул шаардагы гана балдарга мектеп жеткиликтүү. А эгерде айылдагы балдар болсо, мисалы, көп учурда каралбай калат да, алынбай калат. Анткени себеби биздин мектептерде жетишсиз. Ошончо баланы өзүнүн өзгөчөлүгүнө карата мамиле кылыш керек анда. Ошончо баланын сабак өтүшүнө дагы шарт түзүш керек да. Ошол нерселер да каралса дейм да. Ушул нерсе, ушул жерде мен айткым келип атат. Эң оңой жолу бул мен ошол 2 жыл Британияда окуду да менин баламчы. Ошол кадимки эле мектепте анын аутизми бар экени билингенден кийин эч ким өгөйлөгөн жок, эч ким аны бөлүп салган жок да. Ошол мектептен чыгарып салган жок. Мен ойлогом чыгарып салат го депчи. Болду эми баары кеткиле дейт го десем, жок, чыгарып салган жок. Кайра тескерисинче ошол мектептин ичиндеги баардык окуучулар, баардык мугалимдерге эскертүү берилет экен. Айтылат, мынакей урматтын өзгөчөлүгү бар. Урмат биздин жылдызыбыз деп башташат да, дароо эле ушундан башташат да. Анан бир концерттер болсо, эмнелер болсо, урмат биринчи чыгарышат, жанында коштоп жүргөн мугалими биринчи чыгарат. Бул өтө эле аз акчаны талап кылган нерсе да. Мисалы үчүн ар бир мектепке бир 2ден 3төн адис болсо эле, ошону түшүнгөн, туурабы? Ар бир мектепке 2ден 3төн баланы интеграцияласа эле, биздин балдар аралашып кетмек да. Мектепте өзүнүн алып жүрүүсүнө аралашмак, көнмөк, беркинде. Балдар эч качан баланы өзгөчөлүгүнө жараша өгөйлөбөйт да. Балдар өгөйлөбөйт, чоңдор өгөйлөйт, ата-энелер өгөйлөйт. Биз 1-классында мен жолдошум жок, мен балам кадимки эле мектепке барат деп, өзүбүз жашаган жердеги эле мектепте берип койгонбуз. Балдар эч өгөйлөгөн жок. Алар тескерисинче урматка чуркап келишип, дептерин алып чыга калышат, ручкасын колуна кармата калышат, чогуу ойношот, дайымачы, чогуу мындай аралашат, кадимкидей тамак жесе чогуу жешет. Тескерисинче ата-энелери өгөйлөдү да. Мен дагы бир ата-энелер айтышты, бул ненормальный баланы биздин класска эмне кошуп койдуңар деп, баягы Алипе майрамында көрүндү да, тиги стереотиптеричи, анан көрүнсө, ата-энелер мен коркуп атабыз, биздин балдарды бир нерсе кылып коет, чыгарсын деп директорго барып айтышкан экен. Анан директор дагы аябай түшүнүктүү эже болчу, мага келип айтты, Бактыгүл кечирип койгула. Силер балаңарды ошо ГМТКдан өткөзгүлө, комиссиядан өткөзгүлө, майыптыкты алгыла дагы, ушул атайын мектепке бербесеңер, ата-энелер мен жеп коет деди да. Бактыгүл айым, демек биздин мамлекет жана коомчулугубуз ушундай өзгөчө балдарды кабылдоого канчалык даяр? Даяр эмес, эч даяр эмес. Биздикилер баягы аяганды билебиз, аяп коет, аяйт, байкуш депчи. А бирок анын өзгөчө күчтүүлүгүн билбейт. Бирок бул жакта өзгөчө баланын ата-энесинде да күнөө бар да. Мисалы биз мына 2-3 жылдан бери урматтын өзгөчө тараптарын, күчтүү тараптарын социалдык медиага бардык жака ачык айтып, биздин балабыз өзгөчө деп чыгып атабыз. Биздин атабыз дайыма күнүгө блог жазат, күнүгө анын видеолорун коет, теннисте ойноп аткан, баскетболдо ойноп аткан, ошол эле маалда кемчиликтерин да коет да. Кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин бүт коет. Ошондон баягы таанып, азыр 18 миңдей жазылуучу, катталуучусу бар урматтын өзүнүн соц медиасындачы. Өзү башкара албайт, бирок атасы карайт. Анан ошондон баягы көрүп, бизге тигил Канададан жазган кыргыздар болуп атат. Түркиядан жазган, Россиядан жазган кыргыздар болуп атат. Менин балам да аутист, Кыргызстанда кандай шарттар бар деп кызыгышыпчы. Силер кандай шарттарда ушундай деңгээлге жеткиздиңер депчи. Мындай өзгөчөлүгүнө басым жасашыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек, уялбашыбыз керек. Биз той болобу, каяка чакырат, эмне кылат, дайыма жаныбызда жүрөт да. Ал туура эмес иш кылып атса дагы биздин чөйрөбүз аны кабылдап койгон да. Бул урмат, бул биздин урмат, мейли урмат кыла бер депчи. Баары тааныйт, баары билет. Эмнеге башка ата-энелер өзүнүн чөйрөсүн ошондой кура албайт да? Уялбаш керек да анданчы. Ал сенин балаңа Кудай тарабынан берилген, аябай мындай башкача өзгөчө сонун бала да, мүмкүнчүлүк. Сен канчалык адамгерчиликтүү экениңди, канчалык адам экениңди көрсөтө алганыңды далилдеш үчүн берди деп ойлойм да. Мындай жогоруда көп маселелер айтып кетти. Ушунун бир чечүү жолдорун атап кетсеңиз. Негизи чечүү жолдору мындай, эгерде комплекстүү иш алып барса оңой эле. Бирок бул жакта комплекстүү дегендин себеби бар. Межсекторальный деп коет, секторлор аралык. Мисалы, бир аутизм менен төрөлгөн бала, ал өмүрүнүн аягына чейин кароого муктаж. Биз 2018-жылы демилгелүү ата-энелер чогулуп, Британиянын, Шотландиянын аутизмде
аныктоо жана өмүрүнүн аягына чейин кароо деген клиникалык протоколун англис тилинен которгонбуз. Ал өтө жөнөкөй протокол экен. Ал биздин коомго деле интеграцияласа болот, оңой эле интеграцияласа болот. Анда 3 негизги башкы мамлекеттик структуранын функциясы белгиленген. Саламаттык сактоо министрлиги, социалдык коргоо министрлиги жана билим берүү министрлиги. Аутизм бар деп шектелген адамды аныктоодо ушул 3 министрликтин кызматкерлери чогуу чечим чыгарышы керек, чогуу аныкташы керек. Андан ошол аныкталуу болгондон кийин ал адамдын үй бүлөсүнө жардамды социалдык коргоо министрлиги өнүктүрөт, уюштурат дегеним. Билим алуусун билим берүү министрлиги өзүнүн мойнуна алат. Ден соолугунда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, бирок Кудайга шүгүр менин баламдыкында жок эч кандай мүчүлүштүгү. Ал кадимкидей эле сол бала. Бирок кээ бир аутисттердин мисалы физикалык өнүгүүсүндө мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Жүрөк, порок сердца же болбосо ашказан оорут же дагы башка. Аны саламаттык сактоо министрлиги коррекциялайт да. Ушундай бир комплекстүү иш болмоюнча биздегидей азыркыдай эле абал улана берет да. Ушул клиникалык протокол деле мындай кунт коюп окуп чыгып, биз аны дароо которуп бүтүп эле сунуштаганбыз. Ал азыр сунуш катары гана саламаттык сактоо министрлигинде турат. Кабыл алына элек, кол коюла элек ал протоколгочу. Эгерде ага кол коюлуш үчүн ошо межсекторальный деп коет, секторлор чогулуп, кандайдыр бир деңгээлде чогуу иш алып барып анан кол коюлушу керек. Анан ошого жараша адистерди даярдап чыгат да. Эмнеге мен нааразы болуп атам да. Борбор ачып койсо эле маселе бүтүп калабы депчи. Маселе бүтпөйт. Борбор ачып бир имаратты берип койсо бүтпөйт. Аны иштете турган адистер болушу керек. Бизде адистер жок. Адистерди даярдоо ошондой комплекстүү өтүшү керек. 3 структуранын мойнунда болушу керек. Көпчүлүк ата-энелер ушу өзгөчө балдарын мындай аяп, анан этият кылып мамиле кылышат да. Анан мындай балдарга мындай башка балдарына кылган мамилени эле кылыш керекпи? Анан ошо ата-энелерге дагы кеңеш берип кетсеңиз, өзүн кантип психологиялык жактан даярдап күчтүү болуш керек? Мен өзүмдү күчтүү деп деле айта албайм. Бирок ошентсе дагы мага эң чоң жардам берген бул жолдошум, атабыз. Мен ошо кулаган күндөрүм болгон, ыйлаган күндөрүм болгон, баарын таштап мындай болду эми кандай болсо ошондой болсун деп, же болбосо баары менен ушкан күндөрүм болгон, баарын күнөөлөгөн күндөрүм. Айтор баардык багы психологиялык кыйынчылыктын баардык элегинен өттүк десем болот да. Өттүм өзүм жеке өзүм. Бирок атабыз ошонун баарысын токтоолук менен кабыл алды. Ал айтты, эмне кыла алабыз эми? Ушундай болду. Бирок бул өзгөчө адам биз үчүн берилген бакыт, белек. Чоң белегибиз деп анан биз бирок азыр Урматты эч аябайбыз да. Үйдөгү баардык жумуштарды кылат. Өзү жалгыз калганды үйрөндү. Биз ошо Урмат курулуу балдар өзү жалгыз кала албайт да. Негизи таштабайт эже керек. Алар өздөрүнүн багы туура эмес иш-аракеттерди кылып коюшу мүмкүн, өз өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн. Бирок Урмат азыр кадимкидей эле чоң баладай эле өзү жалгыз калат. Тамагын жасап жей алат. Үйрөтүп койгонсуздар. Баарысын үйрөтүүгө бизге жылдар нервтер кетти да. Аны ошо ата-энелерге, энелерге өзгөчө айтарым, эч кимди күнөөлөбөңүздөр, эч кандай сыйкырдуу таякча же сыйкырдуу дары издебеңиздер. Болгон эле эмгек керек экен, чыдамдуулук, сабырдуулук керек экен да. Анан сүйүү. Мындай тынбай сүйүшүбүз керек экен мындай балдардычы. Анан эч качан баягы башкаларды күнөөлөп, мен баламды мынтип атат дебеш керек экен. Десе эми эмне кылабыз да? Бүгүн убакыт таап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү Учурдун балдары программасында аутизмдин алгачкы белгилери, ата-энелердин ролу, жоопкерчилиги, психикалык жактан даярдыгы, ошондой эле балдардын коомго аралашуусун талкууладык. Студиябызда конокто саламаттык багытындагы журналист, өзгөчө баланын апасы Бактыгүл Чыныбаева жана Республикалык психикалык борборунун балдар психологу Гулира Сулайманова болду. Берүүнү мен Айдина Маматисаева алып бардым. Биз сиздер менен коштошобуз. Сак саламатта туруңуздар.